Оорулуу адамдын даражалары. Оорулуу мусулмандын фазилетине байланыштуу 100 хадис. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу окурмандар, колуңуздардагы оорулуу адамдын даражалары аттуу китеп кыргыз тилиндеги эмгектердин бири. Бул китепте адам баласынын башына келе турган оорулар тууралуу Куран аяттарын жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадистерин далил келтирүү аркылуу кеңири берилген. Бул китеп окурмандарга өзгөчө ооруларга ислам дининин көз карашы тууралуу билүүнү каалагандар үчүн жардамчы болот деген ишеничтебиз. Бул китепти даярдаган жана чыгарууга колдоо көрсөткөндөрдөн Аллах ыраазы болсун. Китеп жалпы элибиз үчүн пайдалуу болсун. Ушул китеп боюнча сиздердин сунуш пикирлериңерди кабыл алууга даярбыз. Терең урматтоо менен Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Чубак Ажы Жалилов. Оорулуу адамдын даражасы. Кириш сөз. Урматтуу менен мусулман бир тууганым. Жакшы сөз жаны эритет, жаман сөз жан кейтет демекчи. Жалпы элдин жанын эргетип, көңүлүн сергетүүнү каалайсызбы? Деги сиз өзүңүздү кадырлабайсызбы? Андай болсо, бизге көңүл буруңуз. Кулак түшүп айтылган сөздү угуңуз. Чындыгында баарыбыз бул жашоого сыналуу үчүн жаралганбыз. Баарыбыз Алланын каалоосунун астындабыз. Андыктан ден соолук болбой калды. Баарынан артта калдым, оорудум, алсырадым деп капаланбаңыз. Себеби Аллах кааласа байлык, бийлик берип, кааласа кедейлик берип, кааласа ден соолук берип, кааласа оору берип сынайт. Эгер байлык бийлик берсе, бактылуулук деп ойлооңуз. Кедейлик, оору келсе, бактысыздык деп капаланбаңыз. Булар ортодогу жөнөкөй эле сыноо үчүн болгон бир себеп. Байлык бийлик менен бактылуулук жана кедейлик менен бактысыздык чечилбейт. Балким Аллах кааласа өзү сүйгөн пенделерине оору берип, күнөөлөрүн кечирет. Кедейлик жана кыйынчылык берип, даражаларын көтөрөт. Демек, оору кыйынчылыктар жана ар кандай кырсыктар момун пенделер үчүн Алла тараптан болгон бир белек. Кала берсе баш оору, көз оору, ысытмалоо жана башка ушундай сыяктуу оорулар да момун мусулмандар үчүн өзгөчө фазилеттер бар. Эгер момун пенде ден соолугу таза болгон учурдагы амалдарын ооруп калган себептен аткара албаса дагы аткарды деген сообун ала берет. Эгер ооруган абалда дүйнөдөн өтүп кетсе, шахид деп эсептелет. Бул китепте дал ушул сыяктуу ооруларга, кыйынчылык кырсыктарга сабыр кылуунун фазилеттери туурасында кененирээк жазылган. Андыктан китептин өзүн толук окуп чыгып, амал кылууга аракет кылалы. Аллах өзү жардам берсин. Амин. Оорудан улам даража көтөрүлөт жана анын себебинен оорулуу адам сакталат. Мухаммад бин Халид Салма радиаллаху анху атасынан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы бир момун пенде үчүн Аллах Таала тараптан өтө бийик болгон бир даража дайындалат. Аны пенде амалы менен таба албайт. Ошондо Аллах Таала ал пенденин денесине же мал дүйнөсүнө кандайдыр бир кыйынчылык жеткирет же балдары тараптан аны кандайдыр бир кайгыга салып коет. Соң ага сабыр кылууга мүмкүнчүлүк да берет. Кала берсе, ага дайындалган бийик даражага аны жеткирет. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Тааланын астында кайсы бир пенде үчүн кандайдыр бир өзгөчө даража болот. Ал пенде ал даражага эч кандай амалынын себебинен жете албайт. Кала берсе, ал кандайдыр бир ооруга чалдыгат жана ошонун себебинен ал ошол даражага жетет. Анас бин Малик разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Албетте, бейиште бир сарай бар. Анын кооздугу мындайча болот. Ал бейиштин үстү жабык болбойт, балким ачык болот. Аны асты жагынан тиреп турган эч кандай устун жок. Балким ал калкып турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: Эй Алланын элчиси, ал бейиште жашоочулар ага кантип киришет деп сахабалар сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Алар ал бейишке канаттуулар сыяктуу учуп киришет деди. Соң сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: Эй Алланын сүйүктүүсү, ушундай шаңдуу сарай кимдер үчүн деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Ал сарай оорулуу жана кыйынчылыкка учураган адамдар үчүн деди.
Пайдасы. Бейіште мындай шаңды сарайды Аллах Таала дүйнөдө кыйынчылыктарга сабыр кылгандарга жана оорулардын кыйынчылыктарына чыдагандарға даярдап койгон. Ошол кыйынчылыктардын ордуна Аллах Таала аларды кыямат күнү кубандырат. Саубан разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: качан кайсы бир момун пендеге кандайдыр бир чоң же кичине кыйынчылык келсе, анда ал кыйынчылык эки себептен болот. Биринчи, же ошол кыйынчылыктардын себебинен Аллах Таала ал пенденин күнөөлөрүн кечирет. Экинчи, же Аллах Тааланын астында ал үчүн өзгөчө бир даража дайындалган. Ал пенде ал даражага ошол кыйынчылыктар менен гана жете алат. Абу Мама разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: бейиште өзгөчө болгон бир даража бар. Анда өтө жакшы 70 өрөөн бар. Ар бир эки өрөөндүн ортосунда коюлган нерселер дүйнө жана дүйнөдөгү бардык нерселерден абзел. Бейиштеги мындай даража кыйынчылыктарга кабылышкан мусулмандар үчүн даярдалган. Хасан бин Али разияллаху анху айтат: мен пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум: сен парыздарды аткаргын, ошондо адамдардын ичинде өтө чоң ибадат кылуучу болосуң. Канаат кылууну өзүңө ыктыяр кылгын, ошондо адамдардын ичинде бай болосуң. Эй менин балам, сен билгин, албетте бейиште бир дарак бар. Анын аты Шажаратул Бальва, кыйынчылыкка кабылуучунун дарагы. Анын жакшылыктары жана рахаттары кыямат күнү кыйынчылыктарга сабыр кылуучулар үчүн болот. Ошондуктан кыямат күнү кыйынчылыкка кабылган адам алып келингенде эсеп китеп кылуу үчүн ага эч кандай тараза да берилбейт жана анын амал китеби да ачылбайт. Балким ага сооптун жамгыры жаайт. Соң пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Маниси, чындыгында сабыр кылуучуларга сыйлыктары эсепсиз, өлчөсүз берилет. Сумар сүрөсү 10-аят. Пайдасы. Хадисте келген, кыямат күнү намаз окуучулар алынып келинет. Соң садака кылуучулар, соң шейиттер, соң ажылар алынып келет. Алардын баарысы таразага тартылып, алардын кылган амалдарына толугу менен сооп берилет. Бирок кыйынчылыкка кабылган пенде алынып келингенде эсеп китеп үчүн тараза коюлуудан мурда жана амал китебин ачуудан мурда эсеп китепсиз сооптун жамгыры жаадырылат. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам Жабраил алейхиссалам аркылуу Алла Тааланын сөзүн баяндады. Менин кээ бир пенделерим ибадат кылуу үчүн өзгөчө бир эшик ачтырууну менден сурашат. Бирок мен аларды андан тосомун. Анткени аларда текеберчилик пайда болуп, анын себебинен алар кыйроого учурайт. Менин кээ бир пенделеримдин ыйманын алардын ден соолугу гана түзөп турат. Эгерде мен аларга кандайдыр бир оору берсем, анда ошол оору гана алардын ыйманын бузат. Менин кээ бир пенделеримдин ыйманын алардын оорусу гана түзөп турат. Эгерде мен аларга ден соолук берип койсом, анда ошол ден соолугу алардын ыйманын бузат. Мен пенделеримдин иштерин өз илимиме жараша тартипке салам. Мага алардын жүрөгүндөгү абал белгилүү. Мен билүүчүмүн, кабардармын. Аун бин Абдулла атасынан, ал Абдулла разияллаху анхудан риваят кылат. Биз пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын жанында турсак, пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам жылмайды. Ошондо биз: эй Алланын элчиси, сиз эмне себептен жылмайдыңыз деп сурадык. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам: мен момундун оорусуна, кайгысына жана онтосуна таң кылам. Эгер момун пенде анын оорусунун себебинен ага Аллах Тааладан бериле турган соопту биле турган болсо, анда өлгөнгө чейин оорусам экен деп үмүт кылмак деди. Абдулла бин Шихир разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: адам баласы анын капталына жакын болгон 99 балелер менен пайда кылынган. Эгер ал балелер ага жаштыгында келбесе, анда ал балелер ага картайганда келет. Кала берсе, анын айынан ал каза болот. Пайдасы. Инсан төрөлгөн учурда анын төрт тарабында тең балелердин уюгу жайылып турган болот. Инсанды ушундай бале жана кыйынчылыктар курчап алган болот. Алардан ал кутула албайт. Эгерде кайсы бир пенде жаштыгында ошол балелерден сак болсо, анда ал карыганда балелердин уюгуна кармалат. Ал балелер айыкпас жана түгөнбөс оору болот. Бир хадис куддисиде келген. Алла Таала айтат: кайсы пенде менин ага берген бале жана кыйынчылыктарга сабыр кылбаса жана менин ага берген жакшылыктарыма шүгүр кылбаса жана менин чыгарган чечимиме ыраазы болбосо, анда ал менден башка кудай издесин. Бир хадисте келген. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам адамдардын жүзү кара болгон күнү, кыямат күнү, кыйынчылыкка кабылган адамдардын жүздөрү
көргөн кыйынчылыгынын себебинен нурдуу болот деди. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Албетте, бейиште өзгөчө болгон бир жай бар. Ал жай кыйынчылыкка кабылган жана кайгы капалуу адамдарга даярдалган. Ал жайга алардан башка эч ким кире албайт." Кыйынчылыктар Алла Тааланын момун пендеге берген белеги. Жабир разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кыямат күнү дүйнөдө балеге кабылган адамдарга өтө көп сооптор ыйгарылганда, дүйнөдө ден соолугу чың жакшы абалда жашагандар биздин денебиз дүйнөдө кайчы менен кыркылганда эле деп арзуу кылышат. Пайдасы: кыямат күнү дүйнөдө кыйынчылык жана балеге кабылуучуларга өтө көп сооп берилет. Ошондо дүйнөдө ден соолугу чың жана жакшы абалда жашаган адамдар аттиң, эгерде дүйнөдө биздин денебиз кайчы менен кыркылганда, анда бүгүнкү күнү дүйнөдө кыйынчылыктарга кабылгандарга канча сооп берилген болсо, дал ошончо сооп бизге да берилмек эле деп арзуу кылышат. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мусулман эркек же мусулман аялдын жанына, малына жана балдарына дайыма балелер келип турат. Кала берсе, ал пенде өлгөндөн кийин Алла Таала менен жолукканда, анын амал китебинде эч кандай күнөө жок болот. Анткени балелердин себебинен анын бардык күнөөлөрү кечирилет." Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алла Таала кимге жакшылык берүүнү кааласа, анда аны жакшылыктарды берүү үчүн кыйынчылыктарга дуушар кылат. Пайдасы: кайсы нерсени жүрөк жагымсыз кабыл кылса, анда ал кыйынчылык жана бале деп аталат. Ошондуктан бул хадистен билинди: бале кыйынчылыкка кабылуу, ооруп калуу же кокустан кандайдыр бир кайгыга батуу Алла Тааланын азабы жана ачуусунун себебинен боло бербейт. Балким Аллах Таала кайсы пендесин жакшылыгы жана айкөлдүгү менен көкөлөтүүнү жана аны жакшы туура жолго салууну кааласа, анда аны кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар кылат. Ошондо анын күнөөлөрү тазалануу менен бирге жүрөк жана мээге кыйынчылыктын каттуулугунан жакшылыктын нурун өз ичине жаратуунун жөндөмдүүлүгү пайда болот. Абу Саид разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан мусулман пендеге кандайдыр бир кайгы, кыйынчылык, бале жана кыжалаттык келсе, кала берсе ага тикенек сайылса, анда Алла Таалалардын себебинен анын күнөөлөрүн кечирет." Пайдасы: мусулман пендеге кандайдыр бир кайгы, кыйынчылык, бале жана кыжалаттык келсе, анда алар ал пенденин кичине күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Ооруунун себебинен пенде Алла Таалага сүйүктүү болот. Ибн Умар разияллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтты: "Силер өзүңөрдүн оорулуу адамдарды тамак жедирүүгө жана ичирүүгө мажбур кылбагыла. Анткени Алла Таала аларга тамак жедирип жана ичирип турат." Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алдыңкы тараптан жаракат алып, шейит болгон жоокер арка тараптан жаракат алган шейттерден 70 жыл мурда бейишке кирет. Ошондой эле менин үммөтүмдүн оорулары ден соолугу чың үммөтүмдөн 70 жыл мурда бейишке кирет. Бардык пайгамбарлар Сулайман алейхиссаламдан 40 жыл мурда бейишке кирет. Ал эми Сулайман алейхиссалам 40 жыл кийин бейишке кирет. Анткени Сулайман алейхиссаламдын колунда дүйнөлүк падышачылык бар эле." Абу Мама разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Оору жана кыйынчылыктар Алла Таала тараптан пендеге берилген бир белек. Ошондуктан силердин кимиңерге ушундай белек көп берилген болсо, анда ал пенде Аллага өтө сүйкүмдүү болот." Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бале ар күнү Алланын алдында мен кимге барайын деп сурайт. Аллах Таала: эй бале, менин досума жана мага моюн сынуучуларга баргын. Анткени мен сенин себебиңден алардын абалын сынаймын, сабырын көрөмүн, күнөөлөрүн кечирем жана даражаларын көтөрөм" дейт. Ошондой эле жеңилдик жана байлыкта ар күнү Аллах Тааладан мен кимге барайын деп сурап турат. Аллах Таала: менин душманыма жана мага тоң моюндук кылуучуларга баргын. Анткени сенин себебиңден алардын тоң моюндугун күчөтөм жана алардын күнөөлөрүн көбөйтөм дейт. Абу Мама разияллаху анхудан риваят.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қачан қайсы бір пенде ауырса, анда Аллах Таала өз періштелеріне, мен өз пендеме оору беріп, қамап қоя тұрған үйлерімден біреусіне аны қамап қойдым. Ошондуктан, егер ал пендеме ауырған абалда өлім берсем, анда анын күнөөлөрү кечирилген болот. Ал эми эгер анын оорусун айыктырып ага жашоо берсем, анда да анын күнөөлөрүн кечирип ага саламаттык менен жашоо берем" дейт. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кайсы бир мусафир пенде жардам суроо үчүн оң, сол, алды жана арка жагын айланасын караса, жардам берүүгө аны тааныган эч ким жок болсо, анда Алла Таала анын тарткан кыйынчылыгынын себебинен анын бардык күнөөлөрүн кечирип жиберет. Алланын сүйүктүү пенделерине бале келсе, алар баледен коркушпайт, балким кубанышат. Абу Саид Худри разияллаху анху риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Албетте, пайгамбарларга өтө каттуу бале кыйынчылыктар келген. Ошондой эле аларга берилүүчү сооп да эки эсе көп болгон. Эң көп каттуу балелер жана сыноолор пайгамбарларга келет, анан уламаларга, соң жакшы адамдарга келет. Алардын кээ бири канталаанын себебинен сыналган, кала берсе анын себебинен каза болгон. Алардын кээ бири жакырчылык менен сыналган. Аларда жегенге, ичкенге жана кийгенге эч нерсеси жок болчу. Кала берсе кийүүгө бир гана чапандан башка эч нерсе жок болчу. Силер жакшылыктарга кубангандай, алардын ар бири балелерге дал ошондой кубанышат эле." Абу Саид разияллаху анху айтат: "Сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ким адамдардын ичинде өтө каттуу кыйынчылыкка кабылат деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Пайгамбарлар, соң ыйманы пайгамбардын ыйманына көбүрөөк окшогон ыймандуулар, соң ыйманы ал адамдардын ыйманына көбүрөөк окшогон адамдар" деди. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инсан өз динине жараша балелерге кабылат. Ошондуктан, эгер кайсы инсан өз дининде жана мазхабында бекем болсо, анда анын балеси да каттуу болот. Эгер кайсы бир инсан өз дининде алсыз болсо, анда анын балелери да жеңил болот. Ошондуктан өз дининде болгон инсан ар дайым ушул сыяктуу бале жана кыйынчылыктарга кабылат. Анын себебинен анын күнөөлөрү кечирилет. Кала берсе, жер үстүндө анын амал дептеринде эч кандай күнөө кылбаган абалда жүрөт." Пайдасы: пайгамбарлар алейхиссаламдарга бале кыйынчылыктар алардын өрчүүсү үчүн болот. Ошондуктан жалпы эл жакшылыкты жана рахатты кандай сезишсе, пайгамбарлар да балелерди дал ошондой сезишкен. Ошол сыяктуу олуялар жана жакшы адамдар каттуу балелер жана кыйынчылыктар менен сыноого кабылышкан. Ошонун айынан алар соопко ээ болушат. Бирок аларга келген бале кыйынчылыктар пайгамбарларга алейхиссалам келген бале кыйынчылыктардан аз болот. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан Алла Таала кайсы бир пендесин жакшы көрө турган болсо, анда аны бале жана кыйынчылыктарга жолуктурат." Анас разияллаху анху риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан Аллах Таала кайсы бир пендени жакшы көрө турган болсо, анда аны кыйынчылыктарга дуушар кылат. Ошондой эле бир кыйынчылыктан кийин экинчи кыйынчылыкка сала берет. Ошондуктан ал пенде ошол учурда Аллах Тааладан ыйлап туруп, аягуусуна дуа кылганда, Жабраил алейхиссалам: "Эй биздин эгебиз, бул пенденин дуасын кабыл кылып, ден соолугун чыңдагын" деп Алладан сурайт. Ошондо Алла Таала айтат: "Ал пендени ошол абалда жөн кой. Анткени мен анын ушундай абалда ыйлаган үнүн угууну каалайм." Соң ал пенде кайрадан дуа кылганда, Алла Таала айтат: "Эй менин пендем, мен даярмын. Өз урматыма касам, эмнени сурасаң сага берем. Жана кандай дуа кылсаң, мен аны кабыл кылам. Эгер анда сен дуа кылган нерседе сага дүйнөдө жакшылык болсо, анда мен ал дуаларды тез кабыл кылам. Болбосо, сага дүйнөдө жакшылык жок болсо, аны акыретке сактап коем. Себеби ошондой кылуу сен үчүн жакшыраак болот." Абу Умама разияллаху анхудан риваят: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алла Таала качан кайсы бир пендесин жакшы көрсө, анда өзүнүн периштелерине: силер тигил пендеме баргыла да, аны жакшылап кыйынчылыктарга дуушар кылгыла" дейт. Ошондо периштелер ал пендеге барышат да, аны кыйынчылыктарга дуушар кылышат. Ал пенде кыйынчылыкка дуушар болгондо, кыйналып туруп, Алла Тааланы улуктайт. Периштелер пенденин мындай жоругун көрүп, Алла Таалага барышып: "Эй биздин эгебиз, биз сенин өкүмүңдү аткарып,
ал пендеңди кыйынчылыкка дуушар кылдык. Ал пендең кыйналып ыйлаганда сен ага шыпа бергиндешти. Алла Таала силер ага камкордук кылбагыла. Мен ошол абалда анын ыйлаган үнүн угууну каалайм. Абу Саид Худри разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Алла Таала айтты: "Өз урматыма касам, мен кайсыл пендеме ырайымдуулук кылууну кааласам, анда ага кандайдыр бир оору же жашоосунда кыйынчылык берип, күнөөлөрдөн тазалаганга чейин аны дүйнөдөн кетирбейм, ага өлүм бербейм. Соң анын бир аз күнөөсү калган болсо, анда өлүмүнүн каттуулугунун себебинен мага келгенге чейин энеден жаңы төрөлгөндөй анын калган күнөөлөрүн тазалаймын. Ал эми кайсыл пендеме азап берүүнү кааласам, анда ага ден соолук берүү же ырыскысын кең кылуу менен анын ар бир жакшылыгынын акысын ага бергенге чейин аны дүйнөдөн кетирбейм, ага өлүм бербейм. Соң эгер андан дүйнө жыргалчылыгынан бир аз калган болсо, анда ага өлүмдү жеңилдетүү менен анын акысын берем. Кала берсе, ал мага келгенге чейин анын эсебинде эч кандай жакшылык калбай калат." Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кандайча түз жана өз агымында жүрүүсү үчүн урулгандай, дал ошондой туура жолдо жүрүүсү үчүн момун пенденин жүзү кыйынчылыктар менен урулат." Пайдасы: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадистеринде өзгөчө болгон мындайча сабак жана кабар бар. Оорулар жана кыйынчылыктар дүйнө жашоосунун үлүшү сыяктуу. Башкача айтканда, пенде оору жана кыйынчылыктарды тек гана Алланын каардуулугу деп түшүнбөсүн. Балким, анда Алланын пенделерине өтө чоң жакшылыгы жана мээримдүүлүгү бар. Андыктан анын себебинен пенде күнөөлөрү кечирилиши менен биргеликте Алла Тааланын өзгөчө бийик даражасына жетет. Ошондой эле анын себебинен амалдардагы кемчиликтер толукталат жана жакшы адамдар тарбияланат. Оорулуу адамдын мурдагы кылча амалдары жазыла берет. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Оорулуу адамдын ыйлоосу тасбih, субханаллахты айтууга барабар. Анын онтулуп оорусу ла илаха иллаллахты окууга барабар. Анын дем алуусу садака кылууга барабар. Анын уктоосу ибадат болот. Капталын алмаштыруусу Алланын жолунда жихад кылууга барабар жана ал ден соолугу чын кезде кандай жакшы амалдарды кылган болсо, анда ал ооруп жаткан кезде да ага ошондой амалдар жазыла берет." Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан Алла Таала кайсы бир пенденин денесин кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар кылса, периштелерге айтат: Бул пенде ден соолугу чын кезде кандай амалдарды кылган болсо, ошондой амалдарды ага жаза бергиле. Эгер ал бул оорусунан сакайып кетсе, анда ал оорусунун себебинен анын баарын жууп тазалаган болот. Ал эми эгер ал ошол оорунун себебинен каза болсо, анда анын күнөөлөрү кечирилет жана Алла Таала аны өз рахматы менен ороп алат. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак көзүн асман тарапка көтөрдү да, соң ылдый кылды. Биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "Сиз эмне үчүн андай кылдыңыз?" деп сурадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен периштелердин кээ бирлерине таң калам. Алар асмандан түшүшөт да бир пендени издешет. Соң качан алар аны намаз окуй турган жеринен таба алышпаганда, алар Алла Таалага кайтып кетишет. Соң периштелер: "Эй биздин эгебиз, биз сени ыймандуу пендеңдин жакшы амалдарын жазчубуз. Биз аны карасак, сен аны оору жиби менен байлап коюп турсуң. Ошондуктан анын эч кандай амалын жазган жокпуз. Алла Таала менин пендемдин күндүзгү жана түнкү амалдарын калтырбай, толук жазгыла. Оорудан мурда кандай жакшы иштерди кылган болсо, ошончо амал ага жазыла берет" дейт. Абу Муса радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан кайсы бир пенде ооруса же сапарда болсо, ал пенде оорусунун же сапарынын себебинен зикирлерин жана нафил амалдарын кыла албай калса, анда ал сапарга чыкпаганда жана ден соолугу чың мезгилде кылган амалдары сыяктуу сооптор анын амал китебине жазылат." Кыйынчылыктарга сабыр кылуу жана шүгүр кылуунун баалуулугу. Ато бин Абу Рабах разияллаху анху айтат: "Бир күнү Ибн Аббас разияллаху анху мен сага бейишке кирүүчү аялды көрсөтөйүнбү деди. Мен сөзсүз көрсөтүңүз дедим. Ал айтты: "Ал мына, бул кара түстүү аял.
Анын аты Сайра же Сафира болчу. Соң ал айтты: "Бул аял бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барды да: "Эй Алланын элчиси, мен талма оорусу менен ооруйм. Качан мени талма кармаганда, мен ошондой абалда авратым ачылып калуусунан корком. Ошондуктан сиз мага талма оорусунан айыгууга дуа кылыңыз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй аял, эгер кааласаң сабыр кылгын, сага бул ооруңдун ордуна бейиш берилет. Эгер кааласаң сага дуа кылайын, Алла Таала сенин ооруңду айыктырат" деди. Ошондо ал аял: "Мен оорума сабыр кылам, бирок мени талма кармаганда авратым ачылып калуусунан корком. Ошондуктан талма мени кармаганда авратым ачылып калбоосуна дуа кылыңыз" деди. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал үчүн дуа кылды. Али разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким кыйынчылыктарга сабыр кылса, кала берсе, аларды өзүнө жакшы күмөндө кабыл алса, анда Алла Таала ал пенде үчүн 300 бийик даража жазат. Ал даражалардын ар биринин аралыгы асман менен жердин аралыгына барабар болот." Умар бин Саад радиаллаху анху атасынан риваят кылат. Ал айтат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып жатканын уктум: Мусулман пенденин абалына өтө таң калам. Эгер ага кандайдыр бир кыйынчылык келсе, ал аны соопко себепчи болот деп ага сабыр кылат. Эгер ага кандайдыр бир жакшылык келсе, анда ал аны жакшылык деп Алла Таалага мактоо айтып, ага шүгүр кылат. Албетте, мусулман пенденин ар бир нерсесине сооп берилет. Кала берсе, киши өз аялынын оозуна салган бир кичине сындырымга да сооп берилет." Анас разияллаху анху риваят кылат. Качан Усман разияллаху анхунун баласы каза болгондо ал өтө кайгыга бөлөндү. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны тынчтандырды да ага: "Албетте бейиштин 8 жана тозоктун 7 эшиги бар. Эй Усман, сен бейиштин эшиктеринен каалаган эшигиден киресиң. Каза болгон балаңды өз кычагыңдан табасың. Ал сага Алланын астында ортомчу болот. Сен эмне кубанбайсыңбы?" деди. Ошондо Усман разияллаху анху: "Эй Алланын элчиси, мен сөзсүз кубанам" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айланасындагы адамдар биздин каза болуп калган балдарыбызга да Усман разияллаху анхуга айтылгандай сүйүнчү барбы дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Оба, кимдер баласынын өлүмүнө сооп ниет кылып, ага сабыр кылса, анда аларга да ушундай сүйүнчү бар." Хушаб разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан кайсы бир момун пенденин баласы каза болсо, ал пенде баласынын өлүмүнө сооп ниет кылып, сабыр кылса, анда ага кыямат күнү мен сенден кайтарып алган баланын ортомчулугу аркылуу сен бейишке киргин" деп айтылынат. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким бир түнү ысытмалап чыкса жана ага сабыр кылып, анын оорусуна Аллага ыраазы болсо, анда ал пенде бардык күнөөлөрүнөн энеден бүгүн төрөлгөндөй тазаланат." Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Чоң кыйынчылыктын ордуна чоң сооп берилет. Качан Алла Таала кайсы бир коомду жакшы көрсө, анда аларды кыйынчылыктарга дуушар кылат. Эми ким кыйынчылыкка ыраазы болсо, анда ага Алланын ыраазычылыгы бар. Ал эми ким кыйынчылыкка капа болсо, анда ага Алланын капалыгы бар." Пайдасы: пенденин ыраазылыгы жана капалыгы Алланын ыраазылыгы жана капалыгынын белгиси. Ким кыйынчылыктарда Алладан ыраазы болсо, анда ал Аллага сүйкүмдүү болот. Башкача айтканда, Алла Таала да андан ыраазы болот. Ал эми ким кыйынчылыктын каттуулугуна арызданса жана ага капалыгын билдирсе, анда ал Аллага жакпайт. Ошондуктан ал пендеден Алла Таала ыраазы болбойт. Ооруну жана кайгыны колдон келишинче бекитүү жакшыраак. Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кайсы пенденин жанына же малына кыйынчылык келсе, ал аны эч кимге билдирбесе жана эч кимге аны арызданбаса, анда ал пендени кечирүү Алланын жоопкерчилигинде болот." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Үч нерсе жакшылыктардын казынасынан болот. Биринчи, ооруну эч кимге билдирбей бекитүү. Экинчи, садаканы эч кимге көрсөтпөй бекитип берүү. Үчүнчү, кыйынчылыкты бекитүү." Ар бир кыйынчылыкта "Инна лиллахи ва инна илайхи раджиунду" окуунун фазилети. Салама разияллаху анху риваят кылат. Бир күнү Абу Салама разияллаху анху
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдың жанынан маға келді. Соң мен бүгін пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдан жақсы сөз ұқтым. Аның себебіден жүрегім қуанды. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: қачан қайсы бір пендеге қандайдыр бір қиыншылық келсе, соң ал пенде инна лиллахи ва инна илайхи раджиунды оқса, соң төменгі дуаны: Аллахума ажирни фи мусибати вахлуф ли хайран минха. Манisi: ей Алла, маға бұл қиыншылықта соғып берген жана анын ордына андан жақсы нәрсе берген деп оқса, анда Алла Таала анын дуасын қабыл қылып, аға сұраған нәрсесін береді. Умму Салама разияллаху анха айтады: мен пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдың бұл сөзін жақшылап жаттап алдым. Қашан Абу Салама разияллаху анху қаза болғанда, мен инна лиллахи ва инна илайхи раджиунды оқыдым. Анан мен бұл дуаны өзіме адат қылып алдым. Соң ал өз нәпсіне көңіл бұрып, Абу Салама разияллаху анхудан да жақшырақ күйеу маға қайдан табылмақ деді. Анткени алар бири-бирин аябай жақшы көрішкен болчу. Алла Таала менин арзуымды қабыл қылды жана маға анын ордуна эң жақсы ақы берди. Башкача айтканда Абу Салама разияллаху анхудан да жақшырақ пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу күйөө берди. Саид бин Мусайяб марфуан хадис түрі риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким мурдагы өзүнө келген кыйынчылыкты 40 жылдан кийин да эстеп, инна лиллахи ва инна илайхи раджиунды окса, анда Алла Таалага кыйынчылык келген күндө бул дуаны окуганчалык чоң сооп берет. Хусейн бин Али разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы мусулман пенде өзүнө мурдагы келген кыйынчылыкка инна лиллахи ва инна илайхи раджиунды окса, анда Алла Таала анын сообун жаңылап, кыйынчылык келген күнү бул дуаны окуганга берилген сооптон да жакшыраак сооп берет. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алланын берген мурдагы жақшылығын пенде ескереп, Аллаға мақтау айту менен шүгір қылса, анда Алла Таала ал пенденин қылған шүгірінің себебінен анын сообун жаңылап берет. Ошондой эле Алланын берген мурдагы кыйынчылыгын пенде ескереп, инна лиллахи ва инна илайхи раджиунды окса, анда Алла Таалага анын сообун жаңылап берет. Баш оорунун фазилети. Абдулла бин Умар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алла жолунда кайсы пенденин башы ооруса жана ал ыйман жана соопту ниет кылса, анда Алла Таала анын мурдагы кылган күнөөлөрүн кечирип жиберет. Абу Саид Худрей разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: качан мусулман пенденин башы ооруса же денесине тикенек сайылса жана анын себебинен ал кыйналса же андан башка кандайдыр бир кыйынчылык келсе, анда анын себебинен кыямат күнү анын даражалары көтөрүлөт жана анын күнөөлөрү кечирилет. Абу Дарда разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: албетте, баштын оорусу жана бир кыйынчылыктан кийин башка кыйынчылыкка дуушар болуу момун пендени Алла Таалага сүйкүмдүү кылып коет жана анын күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Анын күнөөлөрү Ухуд тоосуна тең келсе да, кала берсе, кыпынчалыкта анын күнөөсү калбайт. Абу Дарда разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: баш оору жана ички ысытма, бел оору же бир оорудан кийин башка оорунун келүүсү момун пенде менен дайыма бирге болот. Башкача айтканда, ушул сыяктуу чоң жана кичине кыйынчылыктар момун пенде менен жүрө берет. Ал кыйынчылыктардын себебинен момун пенде бардык күнөөлөрүнөн арылат. Кала берсе, анын күнөөлөрү тоого тең келсе да, анын кыпындай да күнөөсү калбайт. Ысытма оорусунан жана кайгы кападан күнөөлөр кечирилет. Амир разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: качан Алла Таала кайсы бир мусулман пендени кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар кылса, соң андан кыйынчылыкты кетирсе, анда бул анын күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот жана келечекте да ага күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Бирок качан Алла Таала кайсы бир мунафык пендени кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар кылса, соң ал кыйынчылыкты кетирсе, анда бул ээси аны байлап коюп, соң аны бошотуп жибергенде, аны ээси эмне үчүн байлагандыгын жана эмне үчүн бошотуп жибергендигин билбеген төөгө окшош болот. Ибн Умар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: пенденин кээ бир күнөөлөрүнүн кечирилишине
намаз, зекет, ажылык, умра жана жихад дагы себепчи боло албайт. Балким, пенде адал ырыскыны издегенде, ага келген кыйынчылык ал күнөөлөрдүн кечирилишине себепчи болот. Пайдасы: Алла Таала өз пендесине өтө жакшылык кылат. Анткени пенде адал ырыскыны издегенде көргөн кыйынчылыгын Алла Таала анын чоң күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи кылды. Ал күнөөлөр эч бир ибадаттын себебинен кечирилгис болчу. Ошондуктан биз Алланын бизге берген жакшылыктарын кадырлашыбыз керек. Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир дарактын жанынан өттү. Соң ал дарактын бутагын колу менен кармап силкиди. Кала берсе, анын бир топ жалбырактары күйүлүп түштү. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Эй Анас, кулак салгын. Бул дарактын бутагын силкигенимде канча жалбырак күбүлүп түшкөн болсо, момун пенденин көргөн кыйынчылыктарынын себебинен анын күнөөлөрү мындан да көбүрөөк кечирилет." Ибн Масуд разияллаху анху айтат: "Мен бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бардым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ысытмалап ооруп жатыптыр. Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга колумду сүрүп, "Эй Алланын элчиси, сиз каттуу ысытмалап ооруп жатыпсыз" дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен силердин экөөңөр ысытмалап ооруганчалык деңгээлде ысытмалап ооруйм" деди. "Мен сизге 2 эсе сооп берилгендигинин себебинен ушундай каттуу ооруйсузбу" деп сурадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба" деди. Соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Ибн Масуд, уккун. Кайсы мусулман пендеге оорунун себебинен же андан башка нерсенин себебинен ага кыйынчылык жетсе, анда Алла Таала анын себебинен ал пенденин күнөөлөрүн дарактын жалбырактары көбүлүп түшкөндөй кечирип жиберет." Жабир разияллаху анху риваят кылат. Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Саиб разияллаху анхуга барды. Ал ооруп жаткан болчу. Анын ооруган абалын көрүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сага эмне болду? Титиреп калыпсың" деди. Ал: "Ысытмалап ооруп жатам. Алла Таала ага береке бербесин" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ысытма оорусун жамандабагын. Анткени ал оттун алоосу темирдин заңын кетиргендей адам баласынын күнөөлөрүн кечирет" деди. Анткени ал оттун алоосу темирдин заңын кетиргендей адам баласынын күнөөлөрүн кетирет деди. Абу Муса Ашари разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Пендеге келген кыйынчылык аз болсо да, көп болсо да анын күнөөсүнүн себебинен келет. Ал эми Алла Таала өз айкөлдүгү менен кечирген күнөөлөрү пендеде андан да көбүрөөк." Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Маниси: "Эгер силерге бир кырсык жетсе, ал силердин колуңар менен кылгандардан. Ошолор себеп болуп кырсык жетет." Шура сүрөсү 30-аят. Хасан разияллаху анху риваят кылат. Качан бул аят түшкөндө, маниси: "Эгер силерге бир кырсык жетсе, ал силердин колуңар менен кылгандардан." Шура сүрөсү 30-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Менин жаным анын колунда болгон затка касам, кимдин денесинин кайсы бир бөлүгүнө кандайдыр бир жыгач тийип кырылып кетсе же, кайсы бир тамыры соксо же, ташка жыгылып жаракат алса, же буту мүдүрүлсө, булардын баарысы анын күнөөсүнүн себебинен болот. Алла Таала ар бир күнөөгө эле жаза бере бербейт. Балким Алла Таала кечирип жиберген күнөөлөр кечирилбей жаза берилген күнөөлөрдөн көбүрөөк." Шакик разияллаху анху айтат: "Абдулла бин Масуд разияллаху анху ооруп жатканда биз аны көргөнү бардык. Ал биздин жаныбызды ыйлап жиберди. Адамдар бул оорусунун каттуулугунан жана жашоону жакшы көргөндүктөн ыйлап жатат деп ойлошуп, анын ыйлаганын жактырышпагандыгын билдиришти. Абдулла бин Масуд разияллаху анху мындай деди: "Мен оорунун себебинен ыйлаган жокмун. Анткени мен өзүм Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум: оору күнөөлөрдүн кечирилишине себепчи болот. Мен эми эле ыйлап жаткам. Анткени мен алсыздыгымда, башкача айтканда карыганымда оорукчан болуп калдым. Эмне үчүн күчтүү учурумда, башкача айтканда жаштыгымда оорубадым. Себеби качан пенде ооруган мезгилде, анын ден соолугу чың мезгилде кылчу амалдарынын сообунчалык сооптор ага жазыла берет. Анткени оору аны амалдардан токтотуп койду.
Саад бин Вахаб разияллаху анху айтты: Мен Салман Фариси разияллаху анху менен чогуу анын досунун үйүнө бардык. Салман разияллаху анху айтты: Качан Алла Таала кайсы бир мусулман пендени кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар кылса, соң андан кыйынчылыкты кетирсе, анда бул анын мурдагы күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот жана келечекте ага күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Бирок качан Алла Таала кайсы бир күнөөкөр пендени кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар кылса, соң ал кыйынчылыкты кетирсе, анда ал ээси аны байлап коюп, соң аны бошотуп жибергенде, аны ээси эмне үчүн байлагандыгын жана эмне үчүн бошотуп жибергендигин билбеген төөгө окшош болот. Айша разияллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Качан кайсы бир пенденин күнөөлөрү көбөйүп кетсе жана анда ал күнөөлөрдүн кечирилишине себепчи боло турган эч кандай жакшылыгы да жок болсо, анда Алла Таала аны кокустан кайгы муңга дуушар кылат. Ошентип, Алла Таала ал кайгы муңдун себебинен анын күнөөлөрүн кечирет. Айша разияллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Момун пендеге келген ар бир оору анын күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Кала берсе, тикендин денеге сайылуусу жана кандайдыр бир жаракат алуусу да анын күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алла Таала айтат: Өз улуулугума касам, мен кайсы пендени кечирүүнү кааласам, анда ага оору берип же анын ырыскысын таркылып, анын кылган күнөөлөрүнүн ордун сооп менен толтурганга чейин ага өлүм бербейм. Пайдасы: кедейлик, бале, апат, кыйынчылык жана ар кандай жагымсыз нерселер күнөөлөрүн кетирет жана акырет азабынан куткарат. Али разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: 4 адам амалды жаңыдан баштоочу болот. Башкача айтканда, мурдагы күнөөлөрүнөн тазаланышат. Биринчи, оорукчан адам сакайып кетсе. Экинчи, капыр адам мусулман болсо. Үчүнчү, жума намазын калыс, Алла үчүн окуп мечиттен чыгуучу момун адам. Төртүнчү, адал топтогон акчасы менен ажылык парызын аткаруучу адам. Айша разияллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Пендеге ысытманын жана башына түшкөн нерселердин кыйынчылыгы аны күнөөлөрүнө жемелөө жана жазалоо болот. Айша разияллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Пендеге ысытманын жана башына түшкөн нерселердин кыйынчылыгы аны күнөөлөрүнө жемелөө жана жазалоо болот. Анын себебинен күнөөлөр кечирилет. Ошондой эле пенде көйнөгүнүн чөнтөгүнө салган буюмун таба албай жоголду деп күмөн кылып корксо, бул да анын күнөөлөрүнүн кечирилишине себепчи болот. Кала берсе, темирчинин мешиден кызыл түстө тазаланып чыккан алтын жана күмүш сымал пенде да күнөөлөрдөн тазаланат. Айша разияллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Качан кайсы бир момун пенде кандайдыр бир ооруга дуушар болсо, анда темирчинин мешинен темирдин заңы тазаланган сымал бул оорунун кыйынчылыгы да аны күнөөлөрдөн тазалайт. Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Качан Алла Таала кайсы бир пендесине жакшылык кылууну кааласа, анда ага анын күнөөлөрүнүн жазасын тездетип дүйнөдө эле кыйынчылык сүрөтүндө берет. Ал эми качан Алла Таала кайсы бир пендесине жамандык кылууну кааласа, анда ага анын күнөөлөрүнүн жазасын дүйнөдө токтотот. Кала берсе, кыямат күнү ага анын күнөөлөрүнө жазасын толугу менен берет. Абу Саид разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Алла Таала пендеге берген кайгы, оору, чарчоо жана кыйынчылык кала берсе пенде тынчсызданса, анда булардын баарысы анын күнөөлөрүнүн жана жамандыктарынын кечирилишине себепчи болот. Хасан Басри разияллаху анху мурсал хадисин түрүн риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Дүйнөдөгү кыйынчылык күндөр акыреттеги кыйынчылык күндөрдү кетирет. Абу Айюб Ансари разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ооруган күндөр күнөө кылынган күндөрдү кечирип жиберет. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: Пендеге ооругандыгы үчүн сооп жазылбайт, балким амалдар үчүн сооп жазылат. Албетте оору күнөөлөрдүн кечирилишине себепчи болот. Пайдасы: бир риваятта мындай деп айтылган: бир түнкү ысытма оорусунун себебинен Алла Таала момун пенденин бардык күнөөлөрүн кечирип жиберет.
Уши сыяктуу Абу Даудтун риваятында да келген. Бир түнкү ысытма оорусу бир жылдык күнөөлөрдү кетирет. Андыктан ысытма оорусу жана кыйынчылыктар Алла Тааланын пендеге берген жакшылыгы болот. Аны Алладан дуа кылып сурабоо керек. Бирок эгер пенде ысытмалап ооруп калса же кыйынчылыкка дуушар болсо, анда ага сабыр кылуу менен аны кадырлоосу керек. Ысытма оорусунун фазилети. Абу Хурайра разияллаху анху айтат: ысытма оорусу кара түстүү аялдын сүрөтүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сен кимсиң?" деп сурады. Ал: "Мен Умму Милдаммын" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Умму Милдам эмне иш кылат?" деди. Ал: "Мен эт жеймин, кан ичемин жана менин ысыктыгым тозок отунун жалынынан болот" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын ысытма оорусу экенин тааныгандан кийин ал: "Эй Алланын элчиси, сиз өзүңүзгө өтө сүйкүмдүү болгон пенделерге мени жибериңиз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ансарлар Мадиналык мусулмандар жакка ишара кылды. Ошентип ансарлар ысытмалап оорушту. Соң алар 7 күн оорушкандан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келишип, андан айыгууга дуа кылууну суранышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылды. Алла Таала ысытма оорусуна шифа берди. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан ансарларга жолукканда Алла Таала кайсы коомду ысытмалап ооругандыгынын себебинен күнөөлөрүнөн тазалаган болсо, анда мен аларга кош келипсиңер дейм. Салман Фариси разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан кайсы бир момун пенде ысытмалап ооруганда, анын жаны: "Эй ысытма, сен бул момун пендеде эмнени каалайсың?" деп үн сурайт. Ысытма: "Эй таза рух, сен өзүң тазасың, бирок сени күнөөлөр булгап жатат. Ошондуктан мен аны тазалап жатам" дейт. Рух: "Анда ага жакыныраак бол да, аны жакшылап тазала" дейт. Узайфа разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ата өз баласына жакшылыкты жакшы көргөндөй, Алла Таала да момун пендесин кыйынчылыкка кириптер кылууну жакшы көрөт. Ошондой эле пенде оорукчан адамга тамак берүүнү жакшы көргөндөй, Алла Таала да момун пендесин ысытма оорусуна кириптер кылууну жакшы көрөт." Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким 3 күн ысытмалап ооруса, анда ал пенде энеден бүгүн туулгандай күнөөдөн тазаланат. Ал эми ким 10 күн ысытмалап ооруса, анда бир үн чыгаруучу периште асманда мындайча үн чыгарат: "Бул ысытманын себебинен сенин баардык мурдагы күнөөлөрүң кечирилди. Эми сен кайрадан амал кылгын." Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мага ысытманын себебинен берилген түйшүк өтө сүйкүмдүү. Анткени ысытма дененин ар бир мүчөсүнө ага бөлүнгөн соопту алып берет." Асан Басри разияллаху анху мурсалан хадис түрүн риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ысытма оорусу өлүмдү талап кылат. Ал дүйнөдө момун пендеге Алла Тааланын түрмөсү. Алла Таала качан кааласа, ал түрмөгө өз пендесин камайт. Качан кааласа аны андан бошотот. Ошондуктан силер ысытма оорусунун ысыктыгын суу менен азайткыла." Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында ысытма оорусу жөнүндө сөз болгондо бир киши ысытманы жамандады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны угуп, ысытманы жамандабагыла. Анткени ысытма оорусу от темирдин заңын кетиргендей пенденин күнөөлөрүн кетирет деди. Абдурахман бин Асхар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ысытмалаган же чарчаган мусулман пенде темирчинин мешине салынып, анын жаман бөлүгү жоголуп, жакшы бөлүгү калган темир сыяктуу болот." Жари разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Оору Алла Тааланын камчысы. Аны менен Алла Таала өз пендесин тарбиялайт." Ибн Масуд разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Момун пенденин ысытмалоосу анын тозоктогу үлүшү. Бир күн ысытмалап оорунун себебинен анын бир жылдык күнөөлөрү жана кемчиликтери кечирилет." Мусулмандын ысытмалоосу анын тозоктогу үлүшү.
Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ысытмалап ооруп жаткан бирөөдөн кабар алганы барды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сага сүйүнчү, анткени Алла Таала айтат: "Ысытма менин отум, мен аны момун пенделериме кириптер кылам." Себеби ысытма ал пенде үчүн кыямат күнү тозок отунан үлүш болот. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Силер кубаңгыла жана сүйүнчү уккыла. Алла Таала айтат: Бул ысытма оорусу менин тозогумдун отунун үлүшү. Мен аны дүйнөдө момун, таква пенделериме берем. Ошондо кыямат күнү аларга бериле турган тозок үлүшү дүйнөдө эле берилет да, кыямат күнү алар түз эле бейишке киришет" деди. Абу Умама разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ысытма менин үммөтүмө тозок отунун меши сыяктуу болот. Ошондуктан качан момун пенде ысытмалап ооруса, анда бул анын тозоктогу үлүшү болот" деди. Айша разияллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй баланча, ысытманын себебинен ыйлабагын. Анткени Жабраил алейхиссалам мага мындайча кабар берди: Албетте, ысытма менин үммөтүмдүн тозоктогу үлүшү болот" деди. Хасан Басри рахматуллаху алейхи мурсалан хадистин түрү риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ар бир адам үчүн тозокто анын үлүшү бар. Ысытма менин үммөтүм үчүн дүйнөдө анын тозоктогу үлүшү болот. Анын себебинен дене териси гана кыйналат, бирок жүрөгү кыйналбайт" деди. Өлүмдүн каттуулугу да момун пенде үчүн Алланын жакшылыгы болот. Айша разияллаху анха риваят кылып айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Менин мойнум менен көкүрөгүмдүн ортосунда каза болду. Мен пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам узаткандан кийин эч кимдин өлүмүнүн каттуулугун жаман көрбөдүм" деди. Пайдасы: бул хадистен билинди. Жандын жеңил чыгуусу жана өлүм оорусунун жеңил болуусу пенденин таквалыгынан болбойт. Анткени эгер ошондой болгондо, анда мындай артыкчылык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сөзсүз берилмек. Айша разияллаху анха риваят кылып айтат. "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнүн оорусун көргөнүмдөн бери эч кимдин өлүмүнүн жеңил болуусуна дуа кылган жокмун." Сулайман бин Сарт разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ким ич оорусу менен каза болсо, анда ал кабыр азабына дуушар болбойт" деди. Пайдасы: ичи ооруп өлгөндөр кабыр азабынан кутулушат. Анткени оорунун каттуулугунан анын бардык күнөөлөрү кечирилет. Ал шейит өлүмү менен өлөт. Хадисте келген: шейиттин карызынан башка бардык күнөөлөрү кечирилет. Бул ич оору дегенге ич оорунун бардык түрлөрү кирет. Оорулуу адамдан кабар алуунун фазилети. Али разияллаху анху риваят кылат. "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп айтып жатканын уктум: Кайсы мусулман эрте менен оорулуу башка мусулмандан кабар алса, анда 70 000 периште кечке чейин ал пендеге рахмат жана кечирим үчүн дуа кылышат. Ал эми кайсы мусулман кечинде оорулуу башка мусулмандан кабар алса, анда 70 000 периште таң атканча ал пендеге рахмат жана кечирим үчүн дуа кылышат. Ошондой эле ал үчүн бейиште бир дарак дайындалат." Абу Саид разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан силер оорукчан адамдан кабар алганыңарда, анын жашоодогу гам пикирин андан кетиргиле. Башкача айтканда ага сен ойлонбой эле кой, жакшы болуп кетесиң. Сен дагы көп жашайсың" деп айткыла. Бул амал тагдырдагы эч нерсени өзгөртө албаса да, бирок оорукчан адам сөзсүз кубанат. Ибн Аббас разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир оорулуу адамдан кабар алды. Соң эмнени жегиң келип жатат деди. Ал: "Мен буудай нанын жегим келип жатат" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кимде буудай наны болсо, анда ал аны оорукчан мусулман тууганына берип жиберсин" деди. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Качан силердин кайсы бириңер ооруса жана кайсы бир нерсени жегиси келсе, анда ага ошол нерсени жедирүү керек" деди. Жабир разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким кайсы бир оорукчандан кабар алса,
анда ал Алланын рахматына кирет. Бирок качан ал оорукчандын жанына отурса, анда ал Алланын рахматына чөмүлгөндөй болот. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким качан кайсы бир оорукчандан кабар алса, анда бир чакыруучу периште асмандан мындайча үн чыгарат: Сен эки дүйнөдө да кубангын, сенин оорукчандан кабар алууга басып барууң эки дүйнөдө тең жакшы болсун жана сага бейиште бийик даража берилсин дейт. Пайдасы: бул хадистен оорукчандан кабар алууга жөө баруу абзел экендиги билинди. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким даарат алса жана дааратты жакшылап толугу менен алса, соң соопту үмүт кылып кайсы бир мусулман оорукчандан кабар алса, анда ал тозоктон 60 жылдык аралык алыстатылат. Ибн Умар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким кайсыл бир оорукчандан кабар алса, анда ал Алланын жолунда бир күн ораза кармаган сыяктуу болот. Ал бир күн бул дүйнөнүн күндөрүнүн 700 күнүнө тең келет. Ким жаназаны узатса, анда ал Алланын жолунда бир күн ораза кармаган сыяктуу болот. Ал бир күн бул дүйнөнүн күндөрүнүн 700 күнүнө тең келет. Пайдасы: бир хадисте келген. Бир киши Умму Дарда разияллаху анхага келди да жүрөгүнүн каттуулугу туурасында арызданды. Умму Дарда: бул өтө чоң оору. Андыктан сен оорукчандардан кабар алып, жаназаны узатып жана мүрсөгө көз сала жүргүн деди. Ал адам ошол иштерди кылганда оорусунан айыкты. Башка риваятта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Оорукчан адамдан кабар алуунун жогорку даражасы төөнү сааганчалык, төөнүн сүтү соолуп калганда баласын эмизгенчелик бир аз убакыт болот. Саид бин Мусайяб разияллаху анху Мурсалан хадистин риваятында мындай сөздөр да бар: Оорукчандан кабар алуунун эң жакшы жолу кабар алуучу оорукчандан кабар алып, анын жанынан тезирээк кетүүсү. Башкача айтканда, оорукчандан кабар алууда оорукчандын жанында көпкө отурбоо керек. Балким анын жанында кыскараак отуруп, соң кетүүгө уруксат алып кайтуу керек. Көз оорунун фазилети. Абу Умама разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Алла Таала айтат: Эй адам баласы, эгер мен сенин эки көзүңнүн көрүүсүн алып койсом, сен анын кыйынчылыгына сабыр кылсаң жана менин ыраазылыгымды жана соопту үмүт кылсаң, анда мен сен үчүн бейиштен башка белекке ыраазы болбойм. Пайдасы: качан Алла Тааланын тагдыр өкүмү менен пендеге кандайдыр бир кыйынчылык келсе, анда кыйынчылыктын таасири башталышында гана таасирдүү болот. Бирок бир аз күн өткөндөн кийин ал таасир өзүнөн өзү жоголот. Ошондуктан оорунун башталышындагы сабыр кылуу, негизги сабырдуулук. Эгер ошол учурда Алланын ыраазылыгын жана соопту үмүт кылуу менен ал ооруну тосуп алса, анда Алла Таалага бейиш бермейинче ыраазы болбойт. Анас разияллаху анху риваят кылат. Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып жатканын уктум: Качан мен кайсы бир пендемди анын эки сүйүктүү нерсеси менен сынасам, ал ага сабыр кылса, анда мен ал экөөнүн ордуна ага бейиш берем. Риваят кылуучу айтат: анын эки сүйүктүү нерсесиден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын максаты анын эки көзү. Пайдасы: бул хадис куддусийнин маниси мындайча: кайсыл момун пенденин көздөрү көрбөй калса, анда ага бейиштен бийик даража берилет. Оорукчан адамдын дуасы кабыл болот жана анын өлүмү шейиттик болот. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ким ооруп жатып өлсө, шейит болот жана кабырдын фитналарынан сакталынат. Ошондой эле күндө эртең менен жана кечинде ага бейиштен ырыскы берилет. Умар бин Хаттаб разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Качан силер оорулуу адамдын жанына барганыңарда ага айткыла, ал силерге дуа кылсын. Анткени анын дуасы периштелердин дуасында кабыл болот. Пайдасы: башкача айтканда, кандайча периштелер күнөөлөрдөн таза болуп дайыма Алланы эстөө менен алек болуп жана ар убак Алла Таалага дуа кылып кайрылып тургандай, дал ошол сыяктуу оорукчан адам да күнөөлөрдөн сакталат жана ар убак Алла Таалага көңүлү бурулуп турат. Мына ошондуктан анын дуасы периштелердин дуасындай болот.
Анас разияллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қачан момын пенде ауырса, анда аның жүрегі жұмшайды. Өзінің күнәлерін ескерет жана, біраз болса да жаштарын ағызып ыйлайды. Ошонда Алла Таала анын ордына андан күнәлерін тазалайды. Ошентип, егер ал жашап қалса, анда анын жашоосу таза болот. Ал эми егер ал каза болса, анда күнәлерден тазаланып каза болот." Bir hadiste kelген, bir жолу Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп жаткан Салман разияллаху анхудан хабар алганы барат да, мындай деди: "Сен үчүн төшөгүңдө 3 нерсе бар. Биринчи, Алла Таала тараптан эскерилесиң. Экинчи, мурдагы күнөөлөрүң кечирилет. Үчүнчү, оорукчан адамдын дуасы кабыл болот. Ошондуктан колуңдан келишинче дуа кылып тургун." Ато бин Ясар разияллаху анху риваят кылат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Качан пенде ооруп калса, анда Алла Таала ага 2 периштени жиберет да, мындай дейт: Карагыла, менин пендем хабар алуучуларга кандай жооп берет? Качан периштелер ага келишкенде, эгер ал пенде Алла Тааланы мактап даңктаса, анда Алла Таала аны өзү билип турса да, периштелер анын айткан сөздөрүн дал ошондой кылып Алла Таалага жеткирет. Соң Алла Таала айтат: "Менин пендеме айткыла, эгер мен ага ушул оору себептүү өлүм берсем, анда аны бейишке киргизем. Ал эми эгер мен аны ушул оорудан айыктырсам, анда анын этинин ордуна жакшыраак эт берем, канынын ордуна жакшыраак кан берем жана анын күнөөлөрүн кечирем." Бул китепче Маратибул Мариз аттуу китептен Алланын жардамы менен которулду. 2010-жылы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар жана биздеги аудио баяндар менен башка момун мусулмандарга да бөлүшүп туруңуздарды суранабыз. Алла сиздерден ыраазы болсун.